Штраф аттын башындай болуп баратат. Аттын башындай болуп баратат. Муну жогорку кеңешке келип, элдин өкүлүнөн шайланып келген элдик депутаттар менен талкуу болду беле же өкмөт өзү билип, өтүгүн төргө илип эле элдин жолунан кайшала береби? Налог деп соруп жатып элдин канын наадандар көрүп жатат ненин камын. Налог төлөп калбасак экен нан жеш үчүн нарктуулар болуп калды бети калың. Айып бул салын элек аба калды, айыктырган оорудан даба калды. Экеселеп айып пулу салын элек энесин эмип жүргөн бала калды. Салык элеме дагы көп айып калды. Салын элек күйөө менен зайып калды. Күнгө дагы налог десе таң калбаймын. Көп адамдар акылынан тайып калды. Салык барбы убадага турбаганга, салбайсыңбы кызматтан урдаганга, коррупцияга белчеден батыш үчүн кызматтык орундарды пулдаганга. Салыкты өз элин аткандарга, соодалашып жерлерди саткандарга, салыгыңды кедейлерге салгычакты салбайсыңбы элди тоноп жаткандарга. Казынадан урдаганын катып коюп, качып жүрөт өз элин атып коюп. Жумурун тойгуза албай кээ бир жерде жүргөндөр бар, тымызын сатып коюп. Кана эме ошолорго салыгыңар, көбүрбөдү силердин самыныңар. Убаданы берип алып элиңерге ушул беле силердин салымыңар. Тамырын жайып келген налогуңар төлөнбөй калат эме? Айла жок. Төлөй албасак өлөлүбү деп эме? Кутулгандан башка бизде пайда жок. Төлөбөсөк өлүп калайлыбы? Чындык өлбөй чыркырайт, акындарың бар болсо, жетет кыргыз максатка жаратканым жар болсо. Урматтуу көрөрмандар, эгер сиздерге биздин бар чындыкты ыр кылып жеткизгенибиз жаккан болсо, жана бизди колдойм десеңиздер, лайк басып, комментарий жазып, биздин Patreonго катталыңыздар.